sizlerge. Rahmat, salamatlı olun. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Yine ilgertenle bizde atağımızdan başlap үйдүн куту, коломто ээси, жашоонун башат катары абдан бийик мына баглап келгенбиз. Ыйык китеп Куранда айтылат, эненин сүтүн актаган адам гана бейиштин эшиги ачылат деп айтылат. Анан биздин улуу жазуучубуз, залкар жазуучубуз Чыңгыз Өлөгүч Айтматов айткан, мен бул дүйнөдө кандай бийиктикке жетсем, ошол ийгилигимде менин энемдин салымы бар деп. Чындыгында инсан үчүн дагы, коом үчүн дагы эненин орду, бул эмгеги эбегейсиз зор. Энелер бул жашоонун символу. Эненин мээримине бөлөнүп чоңойгон балдар, эненин талим тарбиясын көргөн балдар эч качан эле адепсиз болбойт, жаман жолго барбайт. Мына ошондой балдар гана биздин мамлекеттин келечеги, мамлекетти келечекте алдыга чыга турган ушундай тербие өргөн гана балдар. Сиздер мына бүгүн ардактуу наамдарды алып жатасыздар. Сиздер тербиелеген уул кыздарыбыз, биз терең ишенебиз. Келечекте биздин мамлекеттин, өлкөбүздүн мыкты инсандар болот. Элибиздин келечегине кызмат кылып, эң белдүү ишенген уул кыздар болот деп биз терең ишенебиз. Сиздерге баарыңызга тең ушу балдардын урмат-сыйын, кызматын жакшылап көрүңүздөр. Ушу балдарыңыздар сиздерди ар дайым сүйүнтүп, ийгиликке жетип, ошолордун жакшылыгын көрүп жүрүңүздөр. Особые слова признательности я адресую Наталье Борисовне. Я очень рад, что с вами сегодня я встречаюсь, знакомлюсь. Она занимается воспитанием детей, которые остались без теплоты своих родных родителей. Она воспитала 128 детей, и сегодня тоже воспитываете 18 детей, да? И вы дарите им любовь и заботу, и частицу своей души. Вам большое спасибо. Я очень рад, что вы сегодня здесь присутствуете. Я рад, что я встретился с таким человеком, как вы. И bunday кишилер ердик. Bunday кишилерди урматтап сыйлашыбыз керек. Ойлап көрсөңүздөр, 120 баланы тәрбиелеп, да 18 балага мына тәрбие берип атат. Здоровья вам, счастья и успехов, и долголетия вам. Bizde atağımızdan başlap үйдүн куту, коломто ээси. Сыйлыктарыбыз бар эле, сыйлыктарыбыз ошону тапшыралы. Желаю вам крепкого здоровья, долгого. Балдар гана биздин мамлекеттин келечеги, мамлекетти келечеги. Социалдык кадыр баркын, ошон жогору көтөргөнгө 128 детей. И сегодня тоже воспитываете 18 детей, да? И вы дарите им любовь и заботу. Чет жакта таанылып атат. Ушундай жигит тәрбиелеп, ушундай уулдарыбыз элибизде Исакова Зорахан, пенсионер, Ош шаары. Соңкөлова Мухабат Кошуновна, пенсионер, Бакай Ата району, Талас облусу. Горишняк Анастасия Васильевна, пенсионер, Аламедин району, Чуй облусу.
Жылкыбаева Чынаркүл Сулаймановна, үй кызматчысы, Ак Суу району, Ысык Көл облусу. Асаналиева Айгүл Жумагуловна, үй кызматчысы, Ат Башы району, Нарын облусу. Ормошева Джамиля Курманбековна, үй кызматчысы, Бишкек шаары. Маматова Гульнара Мамасалыевна, үй кызматчысы, Баткен району, Баткен облусу. Курбанбекова Нургүл Турумтаевна, Чоң Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкери, Чоң Алай району, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков Кыргызстанды эл аралык аренада татыктуу тааныткан жана өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүүсүнө зор салым кошуп келе жаткан жарандарыбызды тарбиялап өстүргөн энелерге алкыш баракчасы тапшырылсын. 128 баланы багып, тарбиялаган жана эне Явно кайрымдуулук фондунун жетекчиси Аслаповская Наталья Борисовна. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын алдыңкы солисти Садыркулов Фаруктун апасы Садыркулова Светлана Какытаевна. Белгилүү кинорежиссер Дастан Жапар уулунун апасы Дыйканова Айымкүл Болотакуновна. Кыргыз мигранттарына ишеним жана кыргыз элине сыймак алып келген Тентимишев Кайраттын апасы Тентимишева Клара Абдышевна. Жаштар арасында грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Бакиров Эрболдун апасы Турабаева Айнура Садыковна. Грек-рим күрөшү боюнча дүйнө жана Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Шаршембеков Жоломандын апасы Жумалиева Гульнара Ибрагимовна.